Экинчи бөлүм. Кудай Таала адамды жалгыз койгусу келген жок. Аны менен бирге жашоо кечирүүсү үчүн жанына жан шерик жаратууну каалады. Адам ата дагы өзүнүн адамдык табияты менен кандайдыр бир шерикке муктаждыгын, жашоосунда кайсыдыр бир нерсеге жетишсиз болуп жатканын сезип, бирок ал жетишсиздик эмне экенин туюна албай жүрдү. Бул күнү да бейиш бактарын аралай не деген кооз, керемет, ажайып көрүнүштөргө суктанып жүргөн. Бир маалда жаны жер тартып, адаттан тыш уйку басты. Мамыктай жумшак чөпкө башын коюп кое элегинде таттуу уйку мемиретип өзүнө тартып кетти. Канча уктаганы белгисиз уйкусу канып койгондо, эмнегедир өзүн жеңил сезип, бирок башы зыңгырап, сол капталы ооруксунуп калыптыр. Башын көтөрүп, тикеленип отурмакчы болуп, чоочуп селт этти. Адам болгону биринчи жолу капыстан чожуду. Маңдайында куду өзү сыяктуу дагы бирөө отуруптур. Алгач чоочуп, анан жүрөгү дүкүлдөп коркуп кеткени менен бат эле өзүнө келе калды. Ал тургай өзүнө окшош эмнеге жолукканына кубана баштады. «Кимсиң?» деди анан ага бир аз жакындап. «Аялмын» деди тиги. Дал өзүнө окшош, бирок ичке жана назик үнү менен. «Мында эмне кылып отурасың? Сени менен чогуу тынч, бейпил жашоо кечирүү үчүн жаратылдым». Андан ары сөз уланбады. Кудай Таала алардын дитине салып, алар ушундай кыска, так сүйлөп таанышты. Адам ата ооруксунуп турган сол капталын караса, катар кабыргасынын тушунда кызарган из пайда болуптур. Анан ал бул аялды Кудай Таала анын кабыргасынан жаратканын билди. Адам менен анын жаңыдан жаралган шеригинин жанына чогула калган периштелер адамдын Кудай берген илимине суктанып, дагы эмнелерди айтар экен дегенсип, суроо үстүнө суроо берип жатышты. «Шеригиңдин аты ким?» деди алардын бири. «Хава» деди адам. «А эмне үчүн Хава?» деди дагы бири. «Анткени ал тирүү нерседен жаратылбадыбы? Эми адам ата бейиште жалгыз эмес, жан да өзүнүн кабыргасынан жаратылган шериги Хава бар. Бир кездери Хава жаратыла электе адам ата тээ жүрөктүн түпкүрүндө кандайдыр бир кемчиликти сезип, кайсы бир нерсеге муктаждыгы күчөп, бирок ал эмне экенин билбей, кыжаалат боло баштаган эле. Хава жаратылгандан бери ошол түпөйүл жоголуп, өзүн мурда болуп көрбөгөндөй башкача сезимдер ороп, өзүнчө эле кубанып, кудуңдап жашоосу өзгөрө түшкөнсүдө. Кудай Таала аларга бейиштен каалагандай жашоо кечирүүгө уруксат берди. Болгону бейиштеги бир дарактын мөмөсүнөн тыйды. Бейиште каалаган мөмө чөмөңөрдү жегиле, бирок могу дарактын мөмөсүнө кол созбогула. Эгер аны ооз тийип койсоңор, өзүңөргө эле кыйын болот, деди Кудай Таала эскертип. Бейиш деген бейиш, анда тиги тыюу салынган дарактын мөмөсүнөн башка мөмө жемиштер деле жетиштүү. Адам ата да, Хава эне да ал даракка басып барууну ниет кылган жок. Бул мезгилдери Иблис бейиш сыртында адамды акмалап жүргөн. Адамды азгырууга эч кандай себеп жок эле. Анткени адамга Кудай Тааладан эч кандай буйрук да, тыюу да жок болчу. Мына эми анын көптөн күткөнү келип, Кудай Таала адам ата менен Хава энеге алгачкы тыюусун салды. Шайтан алгач адам атанын дилине азгыргын салды. «Мен сага түбөлүктүүлүктүн дарагын көрсөтөйүнбү?» деди. Атайын түбөлүктүү деген сөзгө басым жасады. Анткени адам ата жаралган күндөн эле жыргалдуу бейиште жашап, жашоонун тирүүлүктүн ырахатына чөмүлүп, качанды бир кезде мындай жыргалдан ажырап калуу коркунучу аны тынчсыздандырып жүргөн. Муну шайтан даана байкап, адамдын талуу жери ушул экенин аңдаган. Шайтандын алгачкы азгыргына адам ата анча маани деле берген жок. Түбөлүктүүлүктүн дарагы дегени бир аз ойлондуруп, анан аны да бат эле унутуп койду. Биринчи азгыргы суу кечпей калганы шайтанды ойго салды. Демек муну оңой менен жарга түртүү мүмкүн эмес экен. Эми ал Хава энени азгыра баштады. «Тиги дарактын мөмөсүнөн жесеңер периштелердей өлбөс, түбөлүктүү болуп каласыңар. Ошон үчүн жаратуучуңар силерди анын мөмөсүн жегенден тыйды» деди. Бул жолкусу анын мурдагы айтканына караганда таасирдүүрөөк болуп, Хава эне менен адам ата тиги дарактын мөмөсүнөн жеш-жебешти кеп кыла башташты. Ушуну күткөн шайтан азгырыгын дагы күчөттү. «Кудайдын аты менен ант ичип, силерге жакшылык кылып насаат айтып жатам. Болбосо мага кереги эмне?» деген таризде сүр көрсөттү. Адам ата мурдагыдай пейилинен жазбай, бул азгырык экенин айтып бек турду. Бирок Хава эне тиги даракка аябай кызыгып, анын мөмөсүнөн бир татып көрүүгө куштарланып туруп алды. Шайтандын үгүтү ага Хава эненин суранычы кошумча болуп, акыры адам ата түбөлүктүүлүктүн дарагына кол созду. Чынында бул Кудай Тааланын адамга алгачкы сыноосу эле. Адам алгачкы сыноодон өткөн жок. Шайтанга азгырылды, аялдын тилине кирди. Дарактын мөмөсүн ооз тиер заматы көрсөтөн уяттуу жерлери ачылып калды. Ошондо Кудайга күнөөкөр болушканын билишти. Уяттуу жерлерин жалбырак менен жаап жашырып, эмне кылар айласын таппай калышты. «Мен силерге бул дарактын мөмөсүнөн жебегиле дебедим беле? Шайтандын душман экендигин да эскерткем», деди Кудай Таала каарданып.
Адам ата менен Хава эне шайтанга азгырылып күнөөкөр болгонун бушайман болуп, Кудай Таалага жалынып кечирим тилешти. О жаратуучу, биз өзүбүзгө өзүбүз кылдык, эми бизди кечирбесең, абалыбыз кандай болот деп ыйлашты алар. Жаратуучунун тыюусун шайтан душман экенин унутуп коюшканын айтышты. Адам пенденин инсан тагыраагы унутуучу деп аталып калганы ушундан болуусу да мүмкүн. Кудай Таала алардын чын ыкласы менен тилеген тилегин кабылдап, күнөөсүн кечирди, тообосун кабыл кылды. Бирок эми алар бейиште жашоого ылайыксыз эле. Эми силерди жерге түшүрөм. Анда шайтан менен душмандашып, ичер суу көрөр күнүңөр бүткөнчө жашайсыңар. Ажалыңар жеткенде ошол жерде өлөсүңөр. Кийин кайра ошол жерден тирилесиңер, деди Кудай Таала. Кудай Тааланын бул айтканынан жердеги жашоо бейиштегидей болбостугун, андагы жашоо адам баласы үчүн бүтүндөй сыноо экендигин, канчалык көп жашаба эртеби кечиби өлүм деген нерсе өз өкүмүн жүргүзөрүн, ошол өлүм өкүмүн жүргүзгөнгө чейин жанагы каргышы болгур шайтан да жаны тынбай аракеттенерин, анын тузагына иленгендин абалы кудум азыркы өзүнүн абалы сыяктуу оңбой каларын Адам ата ичик туйгусу менен туя алды. Ошол эле учурда жаратуучусу аларды жерге ыргытып жиберип, ошол бойдон кыроосуз калтырбоосун да сезди. Анткени Кудай Таала эми аларга жер бетинде да туура жолду көрсөтөрүн, ким ал көрсөткөн жол менен жүрсө адашпастыгын айтып өткөн эле. Периштелер Адам атаны азыркы Индия чөлкөмүндө Хава энени Арабиядагы Жидде шаары жайгашкан аймакка алып келип коюшту. Экөөнү эки башка жерге алып келүү Кудай Тааланын буйругу эле. Жер бетиндеги жашоо ушундай татаал, сагыныч, кусалык, кайгы муң менен коштолорун да булардын артынан кубаныч, жыргал коштоп келерин адам урпактары билүүсү керек. Жердеги жашоонун татаалдыгын Адам ата жер бетине түшөр замат жон териси менен сезди. Тиги бейиштегидей жан жыргаткан салкындык жок. Күндүн нуру ачуу тийип денеси кабарды. Башындагы бейиштин бактарынын бутак жалбырактарынан жасалган таажысы күн нуруна кургап, үрөөндө жерге төгүлдү. Индиянын өзгөчө кооз жапжашыл бак тарактуу болуп калганы ушундан улам дешет. Бейиштегидей оозунду ачсаң өзү үзүлүп түшчү мөмө жемиштер кайда? Жемишти жеш үчүн эми даракка чыгуу же аны кагып түшүрүү керек болду. Бирок Адам ата үчүн бул деле анча маанилүү эмес эле. Анын көңүлүн тынчытпай, жанын жерге койдурбай кыжаалат кылган иш Хава энени табуу болчу. Бейиште чогуу өткөргөн аз убакыт бул экөөнүн бири-биринен ажырагыс кылып байлаган эле. Анан да өзүнүн кабыргасынан жаратылган эмени кантип унутсун. Кудурети күчтүү Кудай Таала эркек ар дайым аялга муктаж болуп, аны сагынып, издеп, ал үчүн баарына кайыл болуп жашоосу үчүн аялды эркектин кабыргасынан жараткан тура. Мына эми анын биринчи далили катары Адам ата басса турса, Хава энени эстеп, ансыз жашоонун кунары жоктугун көзү менен көрүп, дили менен сезип олтурат. Хава эне түшкөн жерде азыр Жидде же чоң эне деп аталган шаар бар. Бул ошол Хава эне туруп калганы үчүн ушинтип аталса керек. Алгаш түшкөндө Хава эне да жердин татаал шартына көнө албай кыйналды. Ал да көңүл түпкүрүндө Адам атаны сагынганын, аны менен чогуу болууну каалап турганын билди. Бирок аялдык нажик сезим аны издеп чыгууга жол берген жок. Керек болсо өзү таап келер дегенсип ошол ордунда кала берди. Кудай Таала Адам атанын кайсы тарапта басарын анын ички туйгусуна салып турду. Мына ушул туйгу сезими менен Адам ата Мекке тарапка жол улады. Даалай жоло басып Адам ата Мекке чөлкөмүнө жетти. Издеген ушул тегеректен табарын сезгенсип бийигирээк тоого чыгып айланасына көз чаптырды. Бул учур Хава эне да тамак издеп ушул тарапка оогон эле. Өрөөн ылдый келе жаткан караганды Адам ата алыстан көрдү жана жазбай тааныды. Хава, Адам тоодон ылдый чуркап жөнөдү. Хава эне да аны көрдү. Чуркагысы келди, бирок аялдык нажик сезими буга жол бербеди. Ошентсе да кадамын чоңураак таштап, ылдамдай басып жөнөдү. Адам ата менен Хава эне бири-бирин алыстан таанып, кезигишкен жер Арафат же таанышуу деп аталып калды. Бул азыркы ажылар топтолуп турчу Арафат өрөөнү болчу. Адам ата менен Хава эне табышкандан кийин жер бетинде кадыресе жашоо башталды. Кудай Таала Адам ата аян кылып жер айдоону, эгин эгүүнү үйрөттү. Кудай Таала Адам атага аян кылып жер айдоону, эгин эгүүнү үйрөттү. Кийинчерээк ага келип Кудайга сыйынуусу үчүн мечит, тагыраагы Кабаны курууну буйруду. Адам ата ылай менен Кабаны түптөдү. Кудай Таала Адам атага жашоо тириликтин да, сыйынуунун да тартибин аян кылып үйрөтүп жатты. Ушунусу менен Адам атаны пайгамбар кылды. Адам ата алгачкы инсан, алгачкы пайгамбар болду. Адам ата менен Хава эне жер бетинде түтүн булаткан алгачкы үй бүлө, кыямат кайым болгончо тукуму үзүлбөгөн адамзаттын ата энеси болуп калды.